Прямой эфир. Прямой эфир. Так, bir kişi girdi. Kim oldu ekan? Dondoni. Assalomu alaykum Dondoni. Темелерди эметип койсоңуз, поделиться алып койсоңуздар, эфирде көрөк киши болсун. Зина Темирова. Зина, привет, как дела? 6 киши бөлүшүп койсоңуздар. Так, фейктер кирди экен, фейктер кирет, потому что уже фейк мен атайлап эртерээк эметкем, фейктер кирсин деп. Азыр фейктер мени талайт карап тургула. Анткени команда кетиптир. Команда кетиптир. Фейктерге берилиптир. Азыр тияктан канатка тинткиле, мынткиле деп туруп. Азамат, салам алейкум. Гүлгүлхан, Кутмангеч, саламатсыздарбы? Кыялбек, салам алейкум. Фейктерге ошондой команда берилиптир, что азыр менин могу прямой эфирде. Мен атайын ошону эртерээк жазып койдум. Бирок ошону фейктер болсун деп. 16 киши эфирде. Самат Асаналиев, салам алейкум. 17 киши эфирде. Бөлүшүп койсоңуздар, эфирди көбөйтүп алалы, көбүрөөк болсун. Ошон үчүн азыр абдан интересный тема. Мен Акылбек Жапаров, биздин премьер-министрибиз, руководитель кабинета министров боюнча тема жүргүзөм. Ошол боюнча тема, ошол боюнча. Ошон үчүн чыдап тургула. Сураныч бөлүшүп тургула. Мусабек Жороев, салам алейкум. Зина, рахмат. Канатбек талаттырбайбыз дейт. Азыр бияка кирет, фейктер кирет. Азыр фейктер мени азыр жамандайт. Именно ошо фейктер жамандап анан могу сасык сөздөр чыккан үчүн мен уже бүгүн колумда жүргөн көп документ, көп маалыматтарды чыгарбай эле тургам. Просто ККМ боюнча өзүмдүн оюмду эле айтып эле, потому что ККМ боюнча Дордой Дыйкандан менден элдер суранган, келип өзүңүздүн оюңузду айтып кетиңизчи. Мен ошол оюмду айтып кеткенден кийин эмоционалдык айтып койгон окшойм. Ошондон бери эле мени ар кайсы жерге мындай боктоп шубагандар өтө көп болуп атат. Бирок ККМ бул кечеки күн, бул болбойт. Гүлен Аляска, саламатсызбы? Санжарбек Самбек, салам алейкум. Эрнест Асанов, Чыңгыз Мукашев, маркет дейт, саламатсыздарбы? Чыңгыз Мукашев, салам алейкум. Айбек Маматов, мына 41 киши азыр эфирде, 50-ге жатайлы, 50дөн баштайлы. Анар Алыбаева, салам алейкум, Канат брат. Алейкум ассалам. Малик Тайгажоев, салам алейкум, алга брат дейт. Лида Садыбакасова. Урматтуу достор, азыр биякта мен оюмча эфир жакшы эле болуш керек. Ошол эфирден азыр мындай көп нерселерди аяктайм, Акылбек Усенбекович боюнча. Ошон үчүн урматтуу достор, мени фейктер талайт. Реалдуу түрдө ким биякта ошол фейктер менен өзүңөр талашып мага жардам бериңиздер. Мен силерден ошону эле суранганым. Анткени фейк компания троллдордун шептерине уже команда белиптир, деди Хасановдун жагын баскылачы дептир. Андан тышкары дагы айтып кете турган нерсе, мына 45 киши эфирде, дагы чыдап туруңуздар. Токон Нарын, салам алейкум. Азамат Исмаилов, салам алейкум. Акылбек Жумакадыров, салам алейкум. Мына фейктер уже кирип атат четинен, мынады келип атам. Камбар Амыркулов, салам алейкум. Элида Садыбакасова, саламатсыздарбы? Мына 49 киши эфирде, 51 кишиде. Эми эфирди баштасак болот. Саламатсыздарбы? Кечки эфир, ушул кечки эфирден бир айтып кете турган нерсе бар, урматтуу достор. Значит, бул мындай нерсе болот. Дыйкан база, мен өзүм ККМ боюнча, бул деген уже ККМде мен соц тармакта, мен Facebook баракчамды карасаңар, мен ошол жерде ККМ боюнча каршы чыктым. Анткени бүгүнкү күнү ККМ бул уже, бул бирөө тияк жазып атпайбы, бул жөн эле машинка депчи. Эми бул ооба машинка, бул керектүү акат, бирок бүткүл дүйнө жүзүндө уже даже Европада жашаган биздин ошол жакта мекендештерибиз ошол жактан баарын айтып берет да, айтып берет. Кээ бирлерине салам бере албай калсам, кечирип коюңуздар. Тилекмат, салам алейкум.
Хорошо, сен мен бүткөндөн кийин. Анан кийин ошол жактан деген бул уже кече 15 жыл мурун эле уже телефонго үстүнө салып туруп кассовый аппараттарды, программаларды киргизип койгон. Ошол программалардын негизинде бекер программалар. Ошонго окутуп, эметип, информацияны түшүндүрмөлөрдү берип туруп, анан ошондойлор менен эч ак эле болуп калган. Азыр мына баяны Садыр Нуркожоевич айтып атат, мына Казакстанда, Россияда ушундай нерселер жүрүп атат. Эми Садыр Нуркожоевич муну деле балким бул Акылбек Үсүнбековичтин айткан сөзү менен балкимдер айтып аткандыр. Бирок Садыр Нуркожоевичке дагы айтып кетип элем. Россияда азыр действительно бар ККМдер, бирок чоң маркеттердин бардыгы мындай ККМ деген нерседен өтүп атат. Анткени деген уюлдук телефондордо программа бар. Ошол программаны киргизип туруп эле эч кандай контрольный кассовый аппараттын уюлдук телефон баарыбызда эле бар да. Ошондо менен пайдаланып атат. Казакстанда Каспий деген программа бар. Ошол Каспий деген программа менен практически даже Россиядан алдыраак кетти. Азыр Каспий деген программанын негизинде практически контрольный кассовый аппараттар жоголгон. Ошондуктан урматтуу достор, бул кассовый аппарат бул просто бизнес кылып алган да. Бул жөн эле бизнес. Мындай чыккан бизнес. Бул бизнесте эсизде. Эсиңерде Акаевдин малында паспорт, техпаспорт, номерларды алмаштырабыз, тигилерди алмаштырып эле анан кийин мындай 6 ай сайын болобу же 1 жыл, 1-2 жылдан кийин болобу, ошондой алмаштыруулар жүрүп туруп, ошондо паспорт бербейбиз, машинени переоформить этпейбиз деп туруп, ошондо элди техпаспорттарга жаңы техпаспорт алдырылган, анан кийин праваларды алдырылган, ошону менен эмне деген акчаларды ошону менен табылган. Бирок баарыбыз эле билебиз, ошол кезде эле ошол Акаевдин баласы Айдар, эми иман саламаттуу болсун, жамандабай эле коеюн, бирок ошондо ошол бизнести Айдар мындай көзөмөлдөчү. Андан кийин Бакиевдин убагы келгенде, Бакиевдин маалында кайра баягы умный электросчетчиктер болчу. Умный электросчетчикти киргизди. Барыңар эле билесиңер. Газовый счетчиктерди алып кирди, умный электросчетчиктерди алып келди. Анан кийин ошол умный электросчетчиктерди койбосоңор, биз электроэнергия штраф беребиз, күйүзбөйбүз деп. Газовый счетчиктерди алмаштырганда, ошондо мына могу жерде Элнар Казыбеков келип атат, иштеген кишини дагы колдой албайбыз деп, мына момундай уже фейктер кирип атат, көрдүңөрбү? Анан кийин ошонун негизинде газовый счетчиктер киргенде, газды бербейбиз деп, электрический счетчиктер менен бербейбиз деп туруп, ушинтип туруп, кыйнап элди карапайым элди мажбурлап, ушу үйлөрдү эметип туруп, ошондо деген баарыбыз алганга мажбур болгонбуз, баарыбыз жасаганбыз, алмаштырганбыз. Бирок кийин Бакиевдердин кеткенден кийин бийликтен кылмыш иштери козголгон. Ошо кылмыш иштерде ошондо көп электриктерди, руководителдерди суракка жүргүзгөн. Мен ошондо эсимде, ошондо айтышкан, бул Шишовдун схемасы деп. Эми канчадан өтпөстөр, мына бүгүнкү күнү келип атабыз, бүгүнкү күнү ушу контрольный кассовый аппарат деген эмен чыгат. Да, действительно, контрольный кассовый аппарат керектүү нерсе, туура. ККМ деле керектүү нерсе деп мен андан эч танбайм. Бирок бүгүн Кыргызстан анга даяр эмес болчу. Даяр эмес болгондуктан мен альтернативдүү момундай бүгүнкү күнү момундай программалар бар экен телефондордо. Ошо ар бирөөбүздө телефон бар. Ошонун негизинде мына могу жерде Ринат Боруев деген келип атат. Сен эмнени өзүң кыйратыңды айтпадым билем. Булар кирип атат деп. Мен эмнени кыйраттым, сенден сурабай эле койдум. Ошон үчүн ошолор кирип атканда, мына контрольный кассовый аппараттар киргенде, бул кыргыз эли карапайым эл мынга даяр эмес. Мына, например, Грузияда ошо Саакашвили киргизем деп баарын киргизген. Действительно, дүкөндөрдү эмелер, бирок базарды киргизе албай койгон. Базарды киргизе албай койгондо, ошондо наоборот базар киргизем деп кыйналганда, наоборот теневой экономикага кетип калып туруп, наоборот акчалар көрүнбөй калган. Ошон үчүн ошондой нерселер болгон. Эми
Бүгүнкү күнү болсо мен өзүм оюмду эле айттым. Мен ошо базарда отурган карапайым элдин баардыгына айттым. Момда болот деп туруп, өзүм оюмду айтып, тияка митингге чыкканда митингден дагы элдер суранышты. Мына могу жерде критикуешь, предлагать этип, ооба сизге канча тыйын төлөп берип атат, өзүңөр же эчтеке кылбайсыз. Мына көрдүңөрбү, мына айтпадым белем, момундайлар киришти. Бул могу фейктер экен, байкап көрсөңүздөр, бүт баарын эмелери жок. Колунан бок да келбейт, жөн эле могу жерден жаза беришет да. Канча ким төлөп атат. Ошо сиз төлөп берсеңиз, сиздикин алмакмын, бөлөктүкүн албай эле коеюн, сиздикин эле алайын, бар болсо, ким төлөй турган болсо, хорошо? Анан ошентип туруп, өзүм оюмду айтып, баарын эметсем, анан башталды. Башталгандан кийин эле кайтадан эле эметип туруп, аяк жүрүп туруп, мен бүгүн могу эфирге деле чыкпайт деле болчумун, айтпайт деле болчумун. Бирок бүгүн мен эми юристмин да. Анан кийин мен өзүм мына мугалимдик кесибим да бар. Мен сабак да берем. Юрфактарга, сабактарына. Мындайча айтканда, кайсы бир структурада болбосун, милициясында болобу, ГКМБда болобу, же эмеде болобу, эмеде болобу, прокуратурада болобу, мен окуучуларым көп, теңчтары көп, достору көп, инилери көп да. Алардын баарынан мен ал информацияларды алып турам. Бул бир. Анан течеде Улук мырза деген бир любимчиги бар, Акылбек Жапаров, Усенбековичтин. Ошол деле мындай стучать этет. Акылбек Усенбекович ошондой стукачтарыңарды алып койгула. Ошон үчүн ушундай нерселер айтылып аткандан кийин бүгүн мен жөнүндө мен момундай критический өзүм ойлорумду, өзүм жакшы предложенияларымды, могу карапайымга жардам берели, карапайым элге жардам берели деп туруп, жакшы оюм менен карапайым элди могу базардагылар дөңгөчөсү, могу тети мал өстүрүп эптеп ошону менен сүт бүт сатып аткандарга кичине болушуп коеюн деп ошол ойлорумду айтсам, кайра мени жамандашып, иттеп, боктоп, анан кийин ошо ит деген боктогонун баардыгын алып туруп, кайта эле мени бүгүн угушум боюнча бир күч структураларга барыптыр, айттыр, ошол жактан барып алып туруп, ошо Хасановду бирдеме кылып туруп, татып камап салбайсыңар дептир. Анан ошондон өтө катуу ачуум келип атат да, өтө катуу ачуум келип атат. Мен мындай эметпей эле коеюн дегем, тирешпей эле коеюн дегем, бирок мындайча айтканда өзүлөр мажбурлап атат. Мейли, азыр алар айтат, качан, ким тигин деп. Мен ошон үчүн айтып атам. Бийлик есть бийлик. Силер бийлик болгон соң, бүгүнкү күнү бийлик болгон соң, значит, ошондой экен. Раз колуңарда бийлик болсо, значит, ошонто берет экенсиңер да. Мейли, анга деле мейли деп атам. Мейли, анга деле мейли деп кайра эметип атсаң, еще больше тиякта уже ким звонить этип атканын айтпайын, бирок тегерек четиндегилер мага чалып эле, бирөөсү угроза кылат, бирөөсү тигинтет, үчүнчүсү камалып кетесиң дейт. Мына просто простой пример. Мына могу жерде окуп көрүлү өзүңөр. Мына могу жерде көрдүңөрбү? Баары эле мени шыбап атат да. Мына көрдүңөр, бүт эле эмелердин баары. Ошон үчүн мына азыр менден кийин Тилек чыгат экен, Куренов, ошол деген жетин тоо боюнча айтып берет. Потому что жетин тоо боюнча дагы ал билет эмне себептен дегенде, ал ошол жактан өскөн жигит. Андан тышкары нарында баягы мурдагы жылдары бесиңерде кетсе керек, ошондо бир аддан бир интересный месторождение болгон. Ошондо 4-5 айыл, наоборот, ошол месторожденияны эл чыгып, Кытайларды айдап алып барыңар эсиңерде. Бирок ошондо кайсы жерде болбосо дагы ошол кен, нарындагы кен, алтын чыккан кен, ошо Акылбек Жапаров менен аффилированный деп чыккан сөз. Эми анысы канча чын, канчасы калп билбейм, бирок мен өзүм билгендеримди айтайын. Бүгүнкү күнү Акылбек Жапаров бул өзүнчө эле, Акылбек Усенбекович Жапаров бул өзүнчө эле феномен. Действительно, феномен деген эмнесинде мен билбейм. Анан кийин ушундай эмелер менен айтканда мен биринчи сөздү ушу эмеден баштайт элем да. Өмүрөк Черкешевдин
баяга айткан сөзүнөн баштагым келет да. Бир кезде ушу Акылбек Күсенбековичти премьер-министр кылаарында, анан ошондо Текебаев ошондо бир жакшы нерсени айткан. Ошону угуп коюңуздар. Мен силерге ошону узуп коеюн деп, ушуну бир эмеден баштайын дегем. Могу жерде мындай нерсе. Акылбек Жапаровду көзөмөлдөш үчүн президент көзөмөлдөгөнү Акылбек Жапаровго караганда 2 эсе тез ойлонуш керек. Алардан тез ойлонот. Ага караганда 2 эсе алысты көрө билиш керек. Ага караганда 2 эсе билимдүү болуш керек. Ошондо гана аны көзөмөлдөшө болот. Жалгыз президент аны көзөмөлдөй албайт. Коомдук пикир керек. Массалык маалымат эркин керек. Анан парламентте көрөгөч, дасыккан, тажрыйбасы бар, тайманбаган оппозиция керек. Ошентип туруп ушундай нерселер болгондо, ушуну Өмүрөк Черкесович Өмүрөк Черкесович айтканда, действительно ал киши дасыккан политик, кыйын политик. Ал ошондо туура бериптир характеристикасын. Действительно, бул өтө акылдуу киши. Действительно, Акылбек Күсенбекович действительно акылдуу киши. Бирок акылдуу киши мамлекеттин кызыкчылыгынабы же өзүнүн кызыкчылыгынабы деген өтө көп эмелер билет. Могу жерде фейктер жыйналып кетиптир го, Тим эле мына баарын эле мынтип эле блоктой берейинчи тогда. А то булар мына биякта дагы бирөө мактанды. Акылбек Күсенбекович өзүңүзгө уят эмеспи? Я ушинтип туруп эмелерди эметип атасыңар. Же могу жерде Макеева дегендер жете иним иштеп атабы өзүнүн фейктерин киргизип ролдорун. Между прочим, школы построились не благодаря Акылбеку Жапарову, Садыру Нуркожоевичу благодаря. Между прочим, если вы так хотите знать. А зачем мне таких идиотов слушать, которые врут? Скажите мне, пожалуйста. Аида Рахимова, а вы, прежде чем мне задать вопрос, вы задайте себе этот вопрос. Ренат Буруев, фейки. Да. Азиз Аблай, бүт структуралардын баарын айткансыз го, команда бергенсиз го, Акылбек Күсенбекович. Уят коем, сиз ушундайга барбай эле койсоңуз болмок. Ай, Акылбек Күсенбекович. Ай. Урматтуу достор, блоктогулачы тиги эмелерди, силер блоктоп бергилечи ушундайларды, жалабаларды ыргытып, чындыкты айтып атса ошондо. Так, ошону менен ушул себептен ушу Өмүрөк Черкесовичтин бүт болгон нерселерин туура деп айтам. Действительно акылдуу киши. Бирок вопрос кимдин кызыкчылыгына, элдин кызыкчылыгына же эме. Эми давайте феномен эмнеде? Эми үчүн ар бир президенттин Акаевда болобу жакшы кызматта, анан кийин Бакиевде болобу жакшы кызматта, Роза Сакиновнан, бирок Роза Сакиновна, мен ойлойм, Роза Сакиновна бүгүн эртең Роза Сакиновна да өзүнүн ой пикирин айтат болуш керек. Потому что Роза Сакиновна да көп нерсени билет. Именно Роза Сакиновна экөөбүз ошо Дамаскка барганда, ошо Дамасктан Роза Сакиновна абдан ачуусу келген. Эми
ушул бүт всю жизнь, мына Розысакованың сөзі, всю жизнь работал на государственной службе и построил себе вот такую гостиницу на несколько десятков миллионов долларов деп ошону Розысаков возмущаться эткенде Акылбек Күсүнбекович басып кеткен. Мен ошол жакшы эсимде, ошондо Текебаевдин Өмөр Черкешевдин бир китебин презентациясы болуп аткан, ошондой нерсе болгон. Эми ошол киши эметти айткандан кийин мен ошондо дагы ойлоп койдум элем. Действительно, момча жыл только всю жизнь мамлекеттик ишканада иштеп жүрүп, мамлекеттик ишмер болуп жүрүп, государственный деятель болуп жүрүп, анан кийин ушундай байлыктардын анан феномени эмнеде болуш керек деп мен ойлойм, потому что феномен эмне? Бүт президенттерге почему-то каким-то образом ар бир президентке Акылбек Күсүнбекович керек. Ар бир президентке. Акаевке керек болчу, Бакиевке керек болчу. Бир гана Розысаковна керектүүлүк болуп турду. Атамбаевке эмнегедир керек болуптур. Сооронбай Шариповичке керек болуптур. Анан Садыр Нуркожоевичке керек болуп атат. Ошон үчүн ошондо дагы могу жер Азамат Абдукадыр жөн эле сүйлөй бербечи. Акылбек Күсүнбекович уят да. Акылбек Күсүнбекович бет. Эми ушу фейктерди силер эметпесе. Бостонкулов. Ну ты приедь, покажи, что я... Ошон үчүн ошо феномен бүт президенттерге эмне себептен керек болуп калган деп мен өзүм ой жүгүртүп баштадым. Анан кийин казып, абдан бул эми ушундай кыйын кишкен феномени күчтүү экен. Эми ушу бул феномени күчтүү нерсени балким өзүм ошоңо үлгү аласамбы деп туруп, жакшы мынтип изилдеп чыктым. Изилдеп чыкканда мен мындай нерселерди таап чыктым. Силер түшүнүп атасыңар, что такое офшорный банктар деген. Бияктан бул ката турган акчаны черный нал болобу эмеде, бул Мальтада, ушундай нерселерде банктар создаваться этилет. Банктар бар да. Ошол банктарда мында урдалган акча болобу, же эметилген акча болобу, ошол жака катылат да офшорный зонага. И только хозяин этих денег келет. Эми ошондо офшорный зона деген ошол, офшорный банктар деген. Анан ошондо Мальта деген шаар, ошо Мальта деген остров бар. Ошол жерде бир интересный офшорный компания бар экен. Ошол офшорный компания Евразия Capital Limited деген чоң бир офшорный компания бар экен. Ошол жерде 98% бир МИС деген непонятный бир фирмага оформлен экен да. Ошол МИС. Биздин менюсто ошол МИС жок. Бирок МИСке азыр келебиз, кайта келем. Ошол Евразия Capital Limited кайта эле Кыргызстанда Алатой Импекс деген бир дочерний компания ачат экен. Ошол жердин директору Улан Абыкеев. Ошол деген бүгүнкү күнү ошол Абыкеев Улан помощник болуп иштеп жүрүптүр. Акылбек Күсүнбекович депутат болуп жүргөн кезде ошондо ошол жигит депутат болуп ошоңго ошол эме болуптур. Если буну айтсак, кандай отношение бар, даже Акылбек Жапаров биздин эме болбосун. Отношение болбосун Европа капитала. Бирок тогда как понять? Кандай түшүнсө болот? Евразия Capital Limited учредитель болуп туруп Алатой Импекс дегенге кирет. Эмне себептен? Ошол жака өзүнүн помощник директор болуп калат. Кстати, дагы бир айтып кетем, бүгүнкү күнгө чейин ошо Алатой Импекс нулевой отчеттор менен келиптир, бирок анан кийин
бөлөк фирма ачылат да. Бул фирма эмеден фирма ачылат экен. Кайра эле ошол Осо Импекс кайра бөлөк фирманы ачат экен да. Эми ошонун баарын ачып кимдики экен десек, азыр уюштурупсак, мен 24 кжнин расследованиясы, поликлиниканын расследованиясына кирсем, поликлиниканын расследованиясына бул вопрос көтөрүлүп жүрүптүр, көрсө. Көтөрүлүп жүрүп туруп, поликлиника бул вопросту көтөрүптүр. Мен ойлоп калдым, эмне себептен ушунчалык поликлиника менен чабышып атат? Өңгөчөсү Дайырбек эмне аны менен чабышып атат деп, мен мындай бир эметтим элем. Көрсө поликлиникада Акылбек Үсенбекович менен булар уже көптөн бери эметет экен. Көптөн бери. Бул деген не только мен таап чыктым, муну оказывается еще Мальта ошо 24 kg ошолордун баары алып чыгыптыр бир кезде. Ошондуктан ушундай вопросторду, ушундай нерселерди уже предмет обсуждения был. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Акылбек Үсенбекович ошо Евразия Capital Limited боюнча бир да үн каткан жок. Эми раз ошолордун баарын эметип атса, тогда бир суроо жаралып атат. Эмне себептен президенттер керек? Любой кайсы президент болбосун, Акылбек Жапаров керек. Балкимдир ушул офшорный компаниясы бар болгондугу үчүн керек болуп атабы. Балкимдир ошондо баарыбыз эле билебиз. Тиги президенттер канча деген акчаларды офшорлорго кетирген. Балким ошолбу деп туруп кайра ушундай ойлойм да. Эми мис боюнча. Мен эми жаман көрбөсүн, бир иним бар, Марлен деген. Маматалиев аз депутат. Ошол Марлен инимдин дагы, ошол Марлен инимдин жакшы бир мен сүйлөшкөм. Ошол мис боюнча айтайын. Чудиновдун эмеси менен, ошондо ызычуусу менен ШСТЧден мис каким-то образом Акылбек Үсенбековичке өтүп кетет. Канская мис. Ал Канский мис Елисеев, ошондо Елисеевдики болчу, ошондо уй-пуйлар деметип Елисеевдики болчу, анан дагы, по-моему, кимдики эле, Шершовдуку эле, ушундай болчу, алардын миси болчу. Анан кийин эле 2010-жылы революция өткөндөн кийин бул Акылбек Үсенбековичке өтөт. Мис өтүп кетет, Канский мис. Ошол Канский миске Акылбек Үсенбекович өтө чоң сумма алат. Сюда, по-моему, 100 миллион сомдон как грантовый сыяктуу акча алынат да. Ошол акча алынып туруп, 2010-жылы алынган акча ал безвозвратный суд эмес болчу. Ал беспроцентный эмес болчу. Государственно субсидированный сумма, бирок өзүнүн проценттери бар болчу. 2010-жылдан баштап ГСБПте текшерген, канча банктар сотторго кайрылган, мен ошондо эсимде, ошол документтер менде бар. Канча сотторго кайрылган, ошол соттордун бардыгына кайрылган соттордун бардыгына чоюлуп келген. Бирок 19-жылы Марлен Маматалиев каким-то образом амнистия капиталов дегенге чыгат. Ким субсидированный кредиттерди алган кишилер жылдын аягына чейин акчаны төлөп койсо, то бул процент пеня штрафтар кетет деген. А бирок ушул 10-жылдан баштап 19-20 жылга чейин төлөнбөгөн ошол алган проценттери дагы 66 миллионго чыгып кетет. 66 миллион. Ошон үчүн ошол негизинде Темирбек Султанбеков менен прямой эфирде дебатта ким экөө урушуп кетет. Темирбек Султанбеков менен Акылбек Үсенбекович экөө урушуп кетет. Анан ошол урушуп кеткенде ошондо Темирбек кыйын жигит экен, ошондо деген момундай суроо берет. Акылбек ошондо ушундай бир эме берет да, объяснение берет. Лидер партии социал-демократы Темирлан Султанбеков заявил, что премьер-министр Кыргызской республики Акылбек Жапаров публично и открыто признался в том, что он государственный изменник. Да?
Акылбек Джапаров сегодня сказал, что неуплата налогов приравнивается к государственной измене. Ошондо тогда получается, тогда логикасынан. Биякта Нуру Темирбек молодец, Темирлан тура айтты. Я всегда удивлял лицемерию, двуличию, беспорядочной наглости премьер-министра Акылбека Джапарова. Он ведь самый главный неплательщик налогов. Кроме этого, он должен обвинять неплательщик налогов. Действительно, ошондо мис налог, пеня, тияктар менен 66 миллион сом төлөнүптүр. Мына процент пенясымен. Налогтор, мистин налогтору ошондо төлөнбөптүр да, эмне непонятно, эмне үчүн төлөнгөн эмес. Эми бүгүн Акылбек Кусимбекович бул деген вакцина против коррупции биз деп туруп ушу өзүн ушундай эметет. Балкимдир правильно, балким вакцина болгондур, эми калта толду нормальный. Анан кийин азыр айта берсе болот. Азыр уже тойду болуш керек, ошон болуш керек. Бирок 66 миллионду төлөгөн жок. Ошондо Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин эмесине комитетинен өткөзөт. Өзү докладчик болот, өзү инициатор болуп туруп ошол законопроектке ушундай бир изменение киргизет. Амнистия капиталов, которые по субсидированным суммам штрафы пень не платятся деп. Анан ошону биринчи чтение комитеттин өткөзөт, биринчи чтенияны өткөзөт, экинчи чтениядан өткөзөрдүн астында мен Марленге кезип калам. Марлен, бул эмне кылганың деп туруп, Марлен подтвердит это. Марленден жакшы. Мен ошондо айтам, бул эмне деген, ты что делаешь деп туруп, мен ушулардын баарын көргөзсөм, ошондо эмнегедир Марлен ошондо менде ошол даже копиясы, распискасы бар. Ошол распискасында Марлен отказывается от этого законопроекта и отзывает этот законопроект. Но бирок бул эле моментте ошондо депутат Акылбек Кусимбекович чыга калып, мен бул проектыны Марлен Маматалиев отказ берсе, мен докладчик болом деп туруп, өзү докладчик болуп, өзү инициатор болуп туруп, ошондо 3-чү чтенияны өткөзүп туруп, президентке кол койдурганга жиберет. Ал кол койлат. Ошонун негизинде 66 миллион списаться этилип кетет. Жок болуп кетет. 66 миллион сом. Эми мыйзамы кайсы жерде туура эмес. Бул эң биринчиден нарушение регламента Жогорку Кеңеши. Жогорку Кеңештин регламентинде, мен азыр статьясын эстей албай атам, ошол жерде четко жазылган. Если сен өзүң инициатор болсоң, өзүң докладчик болсоң, ошол законопроектти өзүң алып келсең, сен өзүң защищаешь законопроектти комитеттен 3 чтениядан өзүң өткөзөсүң. Если же экинчи чтениядан Марлен болуп турган, Марлен кайра баш тартып атса, бияктан Акылбек Кусимбекович мен эле өткөзөм деп 3-чү чтениядан өзү өткөзүп салат. Бул нарушение регламента болуп туруп, ошонун негизинде бул деген наоборот, если ал отзывать этип салса, тогда кайра комитетке барыш керек болчу, комитеттен өтүш керек болчу, комитет биринчи чтение, экинчи чтение, анан 3-чү чтение келип туруп, ошондой болуш керек болчу. Аны Марлен Маматалиевден сурасаңар, аны жооп берет. Бул уже мындайча айтканда ошол эле маалда 66 миллион сомду бюджетке чөтүргөн акчаны, 66 миллион сомду бюджетке чөтүргөн акчаны жокко чыгарып салды, потому что депутат болуп жүрүп, депутаттык өзүнүн полномочиясын салып, законопроект мыйзам чегинде тигил акчаны аялы барып алган акчаны төлөп койду, 201 миллион беле. Ошо төлөп койду аялы келинчеги. 66 миллион штраф пениялардан жок. Аны нөлгө чыгарып салды. Ошону деген любой эмесинен это в нарушение даже законодательства налогового кодекса болот. Ошол себептен ошондой нарушение болгон. Андан тышкары Акылбек Кусимбековичти мен тейин деген оюм деле жок болчу, дагы бир кайталап кетейин. Бирок мындайча айтканда мен ал кишиге тийбейт болчумун, могу жерде фейк троллдор кайра келгеткан соң мен ошонго жооп бергенге мажбур болдум.
Анткени мени каматам деген эмес. Эми каматса дагы хоть за что каматсын эмичи. Мына эми уже коркпойм. Эми каматта турган болсо камата берсин. Эмнеден корком? Уже раз уже каматса лучше тогда айтып алайын каматардын астында. Мына ошондо деген кайра поликлиника дагы бир өтө кызыктуу нерселер. Мына азыр жер сатуу боюнча өтө чоң скандальный, могу жер боюнча абдан чоң скандалдар чыгып атат да. Чоң скандал. Эми сокулук боюнча мен аз айтпай эле коеюн, бирок мен сокулукту да ким тиякта башында ошо жерлерди сатып алып сатканга бизнес кылган мен алда кишилерди билем. Аларды кийинки бир мага өзүм чукса мен ошол кишилердикин да айтып берем, же мен камап салса ошол чыгат бияка. Сокулук боюнча тоже бүгүн бийликте турган бир кишилер бар, тааныштар. Ошолор дагы ошол сокулук боюнча дагы могу жер бүгүнкү күнү ошолордун шылуундугунан, ошолордун өзүлөрүнүн ушундай акча табабыз дегендер мына канча карапайым эл ошол жерде соттошуп эле бир жер ызычуу болуп атат. Бирок ушундай эле нерселер менен көрсө биздин Акылбек Усенбекович, мен эми анын өзүн айта албайм, мен күнөө албайм, бирок мен ушу ачык булактарда, соцсеттерде мындай жазылып жүрөт. Ошолордун баарын окуп берейин сиздерге. Участки в жилмассиве Айкөл вблизи села Кокджар относятся к дорогим районам. Здесь участок земли 400 сотки стоит больше 40 тысяч долларов, а построены дома не хуже дворцов. Общая площадь этого жилмассива составляет 28 гектаров. До 2009 года эти земли были сельскохозяйственными, но в тот год тогдашний премьер-министр Игорь Чудинов подписывает постановление, согласно ему приняли решение о переводе 18 гектаров земли Бигаим Саринджиевой и 10,1 гектар Зурабыбы Осмоновой в селе Кокджар Аламединского района из категории сельскохозяйственных в категорию земельных пунктов. Как выяснила поликлиника, Бигаим Саринджиева является матерью Акылбека Джапарова, а Зурабыбы Осмонова сестра, жена Акылбека Джапарова Анара дейт. Мен эми ал кишилер аман болсун, мен ал кишилерге жамандыгын эме туткан жерим жок, бирок мага да кичине угроза болуп аткан соң мен айла жоктугунан мен аны чечип алышым керек, айтып алышым керек. Ошондой момундай эмелер Чудиновдун кол менен ошондой нерселер болуптур жер менен. То есть кайра эле мына бүгүнкү күнү баяны Садыр Нуркожоевич сокулуктун жерлери боюнча иштелген боюнча ошондо Садыр Нуркожоевич өзү барып туура кылган, молодец, ал жагын абдан жакшы деп эсептейм. Туура кылып атат Садыр Нуркожоевич. Барып ошол жерде генеральный прокурорду алып барды, ошол жерде өзү выяснять этет. Анан ошондо ошол жерде сөз болду. Эмне себептен земельный фонддун жерлери эмне себептен кайра тияк өтүп атат. Ошол кишилерди жоопко тартыңыздар деп туруп жакшы бир указание берди. Эми буяктан карасак мына Акылбек Усенбековичтин Кудайым жакшылыгын өмүрүн берсин мамасына, ошол кишинин атында болгон ушундай нерселер бар экен. Бул поликлиниканын жазылган иштери боюнча. Андан тышкары бүгүнкү күнү биз азыр эле кайра Акылбек Усенбекович айтып атат, момундай план төзүш керек, ККМ төзүш керек. ККМга каршы турган элдердин артында контрабандисттер турат дейт. Эми ошол бир суроо. Ошол жерде базарда чыккан, жөн эле базарда ошо барыңар көрдүңөр, ККМга митингге чыккан элдер, ошол жерде базарда жөн эле карапайым эл, ошол жерде соода кылган элдер. Ошол жерде олтуруп кичинекей лотогу бар экен. Мен барып Дыйкан базарды көрдүм. Кичинекей лотогу бар экен. Анан ошол лотогунда соода кылат экен да. Ошол соода кылган нерсени барып туруп эле ошолордун артында кантип эле контрабандисттер чыксын. Негизи бизде 4/1 деген бир программа бар да. 4% биздики, 4% бул биздики эме импорт. 1% ички дүң продукциясы. А могу 4%тын кирип аткан немесинен мындай контрабанда жолу менен кылганга эмне себептен ошол контрабанда менен
чабышып атат. Ошол контрабанда менен чабышканда бул деген контрабанданы өзлөрү эле алып келип атышат да. Мен азыр Акылбек Жапаровдун өзүн айтып аткан жок. Негизи чоңдор, бийликтегилер өзлөрү эле ошолордун баарын алып келип, эми раз силер ошону алып келип атасың, зачем аны баарын налогторду кайра карапайым элге төлөп атасың? Бул тыгып атасың да, бул өтө туура эмес нерсе деп мен эсептейм. Эми ушунун баары эметкенден кийин бир суроо жаралып атат да, суроо жаралып атат. Действительно, Акылбек Күйшөнбековичтин келинчеги жеңебиз, же эжебиз болобу, действительно успешный бизнесмен деп айтсак болот. Ал жагынан эме. Ошо Tridax деген компания бар экен. Tridax деген компанияны мындай баарын чукулап келсек, бул деген осо бул Рошен деген компаниянын дочкасы экен. Рошен деген компаниянын биякта представитель экен. Рошен деген компания бул Порошенконуку, Украинанын президентиники. Эми, значит, получается, Акылбек Күйшөнбекович азыркы Россия менен согушуп аткан эмелер менен связанбы? Что-то Украина менен кызыктуу да, эми бул тамаша иретинде. Антон эртеңки күнү ушунга да. Азыр мен билем, силер азыр мунун баарын тартып атасыңар, юристтериңер могу жерде бүт ар бир сөзүмдү иликтеп атасыңар. Иликтегиле. Бирок мен бул жагын айтып атам. Бул жак тамаша, но бир сурай турган нерсе. Рошен, Tridax, контрольный кассовый аппарат менен иштейби? Электронный счет фактура менен иштейби? МИС контрольный кассовый аппараттар менен иштейби? Электронный счет фактуралар менен иштейби? Налогторду, отчетторду береби? Андан тышкары Алаба Руэнд деген фирма бүгүнкү күнгө чейин налог төлөп атабы? Контрольный кассовый аппараттарды барбы? Бизнес-центриңер, могу жерде ресторан Палада барго, казино болчу ресторан Паладанын биягында эле цветочный магазин менен, ошол жерде мен просто атын эстей албай атам. Ошол жерде бизнес-центр. Алардын ошолор Дамаск, Акылбек Күйшөнбекович, ошолор сиз менен мындай отношениясы барбы? Аффилированныйбы бул Дамаск, Алабаренд, бизнес-центр ошол, Реглам деген, ошол деген компаниялар сиз менен мындай тиешеңер барбы же жокпу? Тиешеңер бар болсо, тогда жооп бериңиз. Ошол компаниялардын баары налогту төлөйбү? Налогторду төлөйбү же төлөбөйбү? Айтсаңыз, ошонго да бир жооп берсеңиз жакшы болмок. Ошолор налог төлөйбү же төлөбөйбү? Контрольный кассовый аппараттарды ошолор жасайбы же эметпейби? Мына Евразия Capital Limited, Oracle Investment. Бул кимдин компаниялары? Ошонго да жооп бериңизчи, суранычы да. Эмнеге ошол Алато Импекстин Абыкеев директор болуп калат? Ошону да түшүндүрүп берсең. Глобатика Холдинг Limited деген дагы бар экен. Ошол кандай? Аякта деген Кыдыралиев деген Эмилбек деген бар экен. Сиздин классташыңызбы же досуңузбу, айылдашыңыз экен го? Ошол эметет. Анан эмне себептен мен именно ушуну эметип атам? Силер айтат болчусуңар, что Эмилбек Кыдыралиев бул деген, балким ошонуку, бирок ошонуку болгондо, ошондо жооп берсеңиз, күйөө балаңыз Элдар Алишеров ошондо эмне себептен ошол кезде именно ошол жигит азыр бүгүнкү күнү министр ЕЭК болуп кетти, сиздин күйөө балаңыз. Ошол кандай себептен ошол фирманын директору болчу. Анан кийин зам-министр болду, сиз бийликке келгенде зам-министр болду. Анан зам-министр болуп туруп, анан азыр начальник управления, анан андан ары тияка эме азыр министр ЕЭК болуп кетти. Но действительно ал Элдарды мен жаман деп бала деп айта албайм. Мен ал жөнүндө жакшы сөздөрдү угам, как финансист, как мындай кыйын жигит деп ойлойм да, мындай грамотный деп. Поэтому бирок ал сиздин күйөө балаңыз боюнча могу эле фирма боюнча Глобальтика Холдинг Лимитед дейм үчүн ошону. Эми дагы ошол Элдар менен связан Альфатроникс деген
ошол компания налогты төлөйбү, контрольный кассовый аппарат барбы же жокпу деген. Потому что могу налог инспекцияларынын, Госфиннадзордун эмелеси боюнча эмелери что-то отчеттору чыкпай атат. Ошондо силерге суроо. Сиз деген азыр бүгүн Кыргызстан карапайым элди налог төлөсүн, налогдон качпасын, налог бул деген биздин будущий деп айткан сөздөрүңүз чын болсо, нак болсо, şu siz de өзүңүздүн şu фирмаларыңыз сизге таандык болобу, же аффилированный фирмалар болобу. Биринчиден кайсы каражатка, кандай каражатка сиз ошолордун баардыгын ошондой бизнестерди түзүп алдыңыз. Сиз бүт башынан баштап биз независимость кеткен баштап эле ошол кезден баштап эле мамлекеттик ишканаларда эле иштеп жүрөсүз. Мамлекеттик ишканаларда жүргөндө кайсы жерден ушулардын баардыгын жасап алдыңар, бизнесмен болдуңар, ошол азыр аны текшертип эле бат эле ал деген течерде налоговый декларацияларды, налоговый канча отчисленияларды эметсе эле ошондо баасы чыгылып калат. Например, мен билгеним боюнча ДАМАСты салганда расходный часть только 8 миллион долларга кеткен. Ошол 8 миллион доллардын кайсактан алынган, ошолордун баарын да далилдеп берсеңер. Ошол, например, Рошендин кандай товар обороту бар, ошолордун баарын эле өзүңүз элдин астына чыгып бериңиз. Сиз, например, ошондой элдин астына чыгып берсеңиз, ошолордун баарын момундай мен деген ушундаймын деп эметсеңиз, ну тогда мен мындайча айтканда ит болуп калат экенмин да. Бирок сиз ошонго эле жооп бериңиз. Кайсы ушундай удачный бизнесмен болуп ушундай килеген могу сиздин бүгүнкү күнү ошол бизнес центриңиз эле эмне деген акча. ДАМАС деген гостиница бүгүнкү күнү эң жакшы гостиницалардын бири. Ошолорго да жооп берсеңиз жакшы болот эле. Анан ала бренд, бизнес ошолордун баарына жооп берсеңиз жакшы болот эле. Эми урматтуу Акылбек Шембекович, Кумтөр боюнча Швейцарияда кандай переговор болгон мен уже практически толугу менен билем. Ошол эле Канадада Гим менен отдельно Камчек Кыдыршаевичти алдап, Курманкул Токторалиевичти алдап, акырын эжичке аркылуу Байкуш Баязов эле пострадать этип калбаса болду, кандай 1 саат Канаданын Центеранын эмеси менен сүйлөшкөнүңөр, бул кийинки эмеде болсун, ал мага документтер аз келатат, ошол документтер полностью толугу менен алайын, ошол толугу менен алганда ошол боюнча мен дагы өзүнчө үн катам, айтам. Анга чейин мен оюмча сиз деген каматканы үлгүрүп каласыңарбы деген ой болот. Балкимдир, эми мен аны жаздырып коем, бирок мен олтургандан кийин, если мени каматып салсаңар, тогда эметет. Бүгүнкү күнү, например, мен каматам десеңер, тогда это толугу менен сиздин мойнуңузга жүктөлөт. Ошондо көрөбүз. Күч бийликте дегенде, тогда бийлик ошо силер балким үчөөңөр чогуу бирип алып туруп каматасыңар, же өзүңөр эле каматасыңар, билбейм. Бирок бүгүнкү күнү мына Садран Нуркожоевич, мен оюмча сизди деген Акылбек Шембекович өтө туура эмес, көп информациялар туура эмес айтып атат. Сиз аны тим эле коргоп атасыз. Эмне себептен коргонуңуз биз да түшүнбөй атабыз. Бирок Акылбек Шембековичти мындай бир тотальный проверка жүргүзүп койсоңор өтө жакшы нерсе болмок. Ошонун негизинде көп аныкталмак. Акылбек Шембековичтин, например, Акылбек Шембекович сүйлөп башса, баягыда Жумалиевке да жетет эле. Ошондо ошол баары коррупциянын мындайча айтканда срок давности жокту. Ошону менен тетип туруп келип бүт казып, прошлыйды баарын жаап салсак болот. Эми Акылбек Шембекович, сиз өтө туура эмес кадам кылдыңыз. Сиз ушу өзүңүздүн мындай фантастический идеяларыңызды, даже бир идеяңыз болгон, бир кезде Россиянын эмелерин вообще окутпаш керек деп, анан кайра вагондор менен кыргыздарды эшелондор менен алмаштырыш керек деген ушундай фантастический идеяларыңыз абдан түшүнүксүз. Ошондуктан, урматтуу достор, мына мен ушуну эметейин, мен мунга чыкпайт болчумун, бирок ушинтип туруп
рахым етпесек, тогда мені қамап салады деп, ошоны қамап салбасын деп, мен азыр қамалған чейин айтып салайын дедим. Так что, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары, фейктер, ассаламу алейкум. Фейктер, вы потом пожалеете. Бирок мен билем, силер душе жалеете деп атасыңар. Да, жакшылыкта болгула, аман болгула, түнүңөр бейпилдүү болсун. Жашаңыздар.